Ошентип жазгы талаа иштери башталды. Жерлерде бул багытта түшүндүрүү, эгип тигүү иштерине көңүл бурулууда. Деңиз деңгээлинен 1,5 метр бийиктикте жайгашкан Кемин аймагынын багбаттары ургалдуу заманбап көчөттөрдү отургузууну колго алышып, атайын тренингдер уюштурулууда. Алмабак рентабелдүүлүгү өтө жогору болгон өндүрүш. Ошондуктан багбанчылыкка кылчактабай инвестиция жасоого аракеттенсе болот. Айылдагы ар бир үй бүлөнүн туруктуу киреше булагы түптөлөт. Ички жана сырткы миграция тизгинделет. Дүйнөлүк тажрыйбага көз жүгүртүп таянсак, киреше мол болгон жерден адамдар башка аймактарга же өлкөлөргө көчүп кетпейт. Кеминде өндүрүштүк революцияны жасаш үчүн бүт шарттар бар. Таза аба, таза агын суу, салкын климат, алма дарагы адам сыяктуу эле тазалыкты, салкын абаны сүйөт. Мунун баары тренингдин жүрүшүндө адистер Манас Саматов жана демөөрчү Жылдыз Ишеналиевалар тарабынан айтылып, суроо жооптор болду. Кеминдин эли босогасы алтын болот. Эгер алмазар болсочу. Алма тигиш мөмөлүү дарактардын ичинде эң жөнөкөйү, эң кирешелүү алма бак. Мына биз кызылча айдап жүрөбүз. 1 гектарга 100 000 сом чыгымы бар. 50 тонна түшүм алсаңыз, жалпы выручкасы 160 000 сом болот. 1 гектардан. Айтмакчы, быйыл биз былтыр күзүндө жерде жардам бердик Кеминге, 100 гектар кызылчасын жыйнап бергенгечи. Ал эми алма бакта кандай, мисалы үчүн, баралдан жеткенде дейлик 20 тонна алма алсаңыз деле $20,000. 10 эсе кирешеси күчтүү да. Эми эгер мына Кеминдин жаштары ушундай демилге көтөрүп тур, бери дегенде өзүңүздүн короңуңуздан баштап бак тигип баштасаңыз, Кыргызда биз инвестор издейбиз да. Инвестор. Мен көзүм жетип калды ушул нерсеге. Ар бир айылдын тың чыкма уул кыздары биринчи номердеги инвестор болот экен. Сөзсүз эле акчалай түрдө эмес, акыл эси менен, жол көрсөтүшү менен, үлгү болушу менен дегендейчи. Өзүңүздөр билесиздер, 10 жылдан ашык мен кайрымдуулук уюмунда иштейм. Анан көп эле жерлерге барып атабыз, чет мамлекеттерде, Кыргызстандын бүт булуң бурчунда барып атабыз да. Мен бир нерсени түшүндүм да. Бизден өткөн бай киши жок экен. Бизден өткөн бай киши жок экен. Анткени биз эмнебиз менен байбыз? Биздин байлыгыбыз ушу жер экен да. Биздин өзүбүздүн жерибиз бар экен. Биздин өзүбүздүн суубуз бар экен. Биздин өзүбүздүн дем алган абабыз бар экен. Бирок ушул байлыкта жашап отуруп, биз абдан муктаж болуп жашайт экенбиз. Туурабы? Биз абдан муктаж болуп жашайт экенбиз. Анан ушул багытта мен ойлонуп көрүп, эмне себептен десек, мүмкүнчүлүктөрүбүз бар экен, мүмкүн бирөөнүн мүмкүнчүлүктөрү жетишпейт, билими жетишпейт. Ушул алма бакты жакшы көрөм, огородумда бар бир топ түп. Дагы эле питомник кылып койгом. Анан быйыл аракет кылгантам, дагы ошону көбөйтөйүн, чоңойтоюн деп жер бар. Анан кайсы жерден жакшы ошол мөмө бактын көчөтүнө алыш керек. Кандай түрлөр? Дүйнөдө мен өзүм кыргызчага котордум. Бийик бойлуу мөмөлүү дарактар бар, орто бойлуу мөмөлүү дарактар бар, жапыз бойлуу мөмөлүү дарактар бар. Бийик бойлуу дарактардын тарыхы бүттү бүтүн дүйнөдө. А биздики Америка вариантын таптык. Америка дүйнөлүк лидер. Жаңгак боюнча, бадам боюнча, көпчүлүк мөмөлөр боюнча, экспорту боюнча Америка лидер. Анан булар жанакы орто бойлуу көчөттөрдү. Учу кыйры жок бактарды тигип жасашкан. Бизге ошол жакыныраак экен. Багбан Курманбек Канкулиевдин багындагы иш-чарада катышуучулар ургалдуу багбанчылыкты заманбап кантип өстүрүү кереги туурасында кеп-кеңештерди угушту. Анткени багбан Курманбек Канкулиев заманбап алма өстүрүүнү практикалап таасирдүү натыйжа көргөн. Бак деген биздин көчөттөр жанакы жаңы төрөлгөн баладай. Стерильный болот да. Ага кошумча кык, ар түрдүү жер жемиштин кереги жок. Көчөт кичинекей да, мисалы үчүн 2 метрлик көчөт келсе, аны биз 65 сантиметрден кесип коебуз. Жөн чуук болот да. Ал жаңы төрөлгөн баладай.
ага жанакы кык берип, кошумча азык берип, аны жанакы таза кармаш керек да, эч кандай азыктын кереги жок, туурабы? Өзүнүн күчү өзүнө жетет. Бул жерден максаты карапайым элди чогултуп, элдин турмушун оңдоо максатында ушул бош жаткан бизде көп жер аянты бар. Айыл чарба азыктарын бир 10% эле кайра иштетилип сатылат экен. Калган бир 80-90% мындай эч кандай бир киреше деле бербейт экен да. Ошол бүгүнкү заманбап технологияларды көрсөтүп, ошол биздин кыргыз жергесинде багбанчылык, мөмө жемиш бере турган алмабакты ошол алмазар кылалы деген бир ниет менен ушундай элдердин баары чогулуп, бул иш-чараны кайрымдуулук фонд Life End деген Ишеналиева Жылдыз деген бир кыргыздын жакшынакай айымы бар экен. Ошонун демилгеси менен уюштулуп атат. Бул жерге семинарды башынан аягына чейин илимий жактан Коштогон Саматов, Манас Аксакал келип, бардык дыйкандарга ошо жалпак тил менен ушул эң түшүнүктүү кылып практикалык негизде жеринде келип туруп көрсөтүп атат. Ушул чоң кемин өрөөнүндө Курманбек деген бир ишкер жигит бар экен. Ошол жигит проект катарында 2,5 гектар жерге Туркиянын эң заманбап жаңы сорт коммерцияда жакшы түшүм бере турган, жакшы киреше бере турган сортторду алып келип отургузуптур. Бул жерде жанагы тамчылама технологиясы сугаруу. Ошол бакты кандай кылып отургузуш керек, кандай кылып туруп багыш керек, буташ керек, ошого кандай азык бериш керек. Ошо башынан аягына чейин ушундай бир жакшынакай окуу болду деп эсептейм. Келечекте эгерде ушундай биздин жергебизде ушундай дыйканчылык, багбанчылык өнүп өссө, элдин кирешеси да көбөйөт. Мындан биздин жалпы кыргыз элине абдан чоң пайда да келет. Эки жакта Россиялап башка жерге кеткен жаштарыбыз да келип, ушул жерде колдо болгон мүмкүнчүлүктү пайдаланып, көп резервти пайдаланып, ошону пайдасын көрөт элек деп эсептейм. Мындай заманбап баг өстүрүүдө алгач 1 жыл же 6 ай мурун алманын сортторун изилдеп, буйрутмаларды берүү абзел. Сөзсүз түрдө тамчы сугат системасын орнотуп, алдын ала анын жабдыктарын алдыртып, баг тигүүгө чейин системанын монтажын бүтүрүүгө аракеттенүү керек. Курстарга катышып, бутоонун ыкмаларын, бакты кароонун эрежелерин үйрөнүп, интеллектуалдык агробизнеске даярдануу шарт. Экөө кетип атат, бири-бирине конкурент, параллель. Мына көрдүңүзбү? 3, 4, 5 болуш керек да, идеалда. Мына экөө жакшы кетип атат, мына экөө кетип атат. Болду. Эми муну кийин дагы мына бирөөнү алышыбыз керек да. Бирөөнү алышыбыз керек. Мынанда дагы көрдүңүзбү? Мына куруп калган. Эсичи мына курганда эмелерди алып ташташ керек. Лидер жок. Бул классикалык эме да. Мынанын мөмөлөрү бар экен. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мына бүгүн алмаларда, карлик, полукарлик алмаларда эрте жазда форма бериш үчүн бутаганы келип отурабыз бул жерге.
Биз бул жерде азыр бакчабыз 4 метрге 2,5 метр аралыгы менен тигилген. 2019 жаз мезгилинде отургузулган Red Chief сорту негизги. Red Chief полукарлик MM106 подвойный болгон Red Chief сорту. Шаңдаштыруучу катары 9 даракка 1 дарак кылып Golden Delicious сорту орнотулган да. Эми бул жерде буга чейин 2 жыл, 2 жалбырак жылы өскөн бул алма көчөттөрүбүз. 2 жыл боюнча бул жердеги адистер, бул жердеги багбандар өзүнүн күчүнө жараша бутаганга аракет кылган. Биз катачылыктарын оңдоп, формасын түздөгөнгө аракет кылабыз эми. Негизинен канчалык көчөт биз көчөт эккен жылдан баштап 3 жылдан 6 жылга чейин форма беребиз. Форма бериш үчүн бутайбыз. Андан кийин 6 жылдан кийин, 5-6 жылдан кийин, жакшы түшүмгө киргенден кийин түшүм жыйноо мезгилинде бутоо деп 10-15 жыл мөмө сортуна жараша анда башка бир форматта бутайбыз. Анан эң аягында карт дарактарды жашартуу үчүн башка бир максаттарда бутайбыз. Бутоонун максаттары ушундай болуп бөлүнөт. Бул жерде эми карап көрө турган болсок, биз мөмө дарактарында, полукарлик мөмө дарактарында биринчи ярус, экинчи ярус, мындайча айтканда биринчи кабат, экинчи кабат формада форма беребиз. Менин дарактарымдын арасы 2 метр болгон үчүн бир дарагым оң жагына 1 метр, сол жагына 1 метр өсө алат. Ошондой бир форма беришим керек. Жолго трактор жүргөн жерге жарым метр, ашып кетсе 70 сантиметрде чыкса жетиштүү. Андан ашча чыккандарын биз кыскартуу жол менен кесишибиз керек. Теорияда да көрсөтүп бергендей, кесүүнүн колуна кайчы алган, кайсы өлкөдө болосун, Кытай болобу, Америка болобу, Туркиябы, Кыргызстанбы, баардык багбанчылардын колуна секатор алгандан кийин кесүүнүн ыкмаларын билиш керек. Жалпы жондан 5 түрдүү кесүү ыкмасы бар. Эгерде 5 түрдүү кесүү ыкмасындагы бир сири айтып өтөлү. Бул жер 1 жылдык бутак. 2020-жылы жазда карантин башталганда өсүп чыккан бутак 1 жылда божомолду 1 метрде узундукка өскөн. 1 жылдык бутактын каалаган учунан бир жеринен кессем, бул уч кесүү деп аталат. 1 жылдык бутактарда уч кесүү. Эгер бул жер болсо 2 жаш же андан дагы карт бөлүгүнөн кессем, кыскартуу кесүү болуп саналат. Мен максатында кош айтып кетейин, уч кесүүнү эмнеге жасайбыз? Капталдардан бутактар чыгуусун кааласак, учун кесебиз бутакты. Бул жерлерден градусу тик болгон бутактар пайда болот. Ошондой эле назик өскөн, ичке өскөн бутактарды калыңдатыш үчүн, күчтүүрөөк кылыш үчүн, кийин ийилип жерге сынып калбаш үчүн, калыңдатыш үчүн белгилүү аралыктан кесип, кубаттандырабыз. Ошон үчүн учун кесебиз. Бул бир кесүүнүн биринчи ыкмасы кетти. Экинчи ыкмасы кыскартуу кесүү. Бул көчөт жаш азыр. Келечекте бул өсөт. Өскөндөн кийин бул жактан да шактап мөмө бүчүрлөр пайда болот. Ылдый жактан баштап, мына быйыл былтыр өскөн жерден быйыл бул бүчүрлөр баардыгы вегетативдик бүчүрлөр. Булардан жалбырак сабак чыгат. Бул жылы күн жары жакшы тийсе, суу жана азык заттарды алса, бул бүчүрлөр мөмө бүчүрлөрүнө айлана баштайт. Мындай спурлар мөмө бүчүрлөрүнө айлана баштайт. Бул мөмө бүчүрлөрү бул жактан тизилип мөмө алат. Red Chief спур түрүндөгү бир сорт. Спур түрүндөгү сортторго Red Chief, Scarlet спур, Super Chief деген сорттор келет. Oregon спур. Булар негизги проводник, негизги бутактардан жыш санда кыска спурларды пайда кылат. Бул спур деген сөз англисче сөз, кыргызча которгондо мөмө берүүчү бүчүр деген сөз да. 2 см, 3 см болот. Жыш пайда болот. Кийинчерээк биз кыскартканда ушул мөмө бере турган бутагынан кессек, 2 жылдык же андан жаш улуу, анда биз кыскартуу кесүү кылабыз. Жаңылоо, кыскартуу. Бир дарак, 2 дарак жакын эгилгенде бири-бирине кирип кеткен жерде, же трактор жолуна чыгып кеткен жерде, же нормасы 3,5-4 метр өсүш керек болсо, андан дагы бийик өскөн учурда биз кыскартуу жолу менен оң жака, сол жака өскөн негизинен назик мөмө бүчүрлөрүн же болсо назик бутактардан биз кесебиз. Ошол жол менен кыскартабыз. Бул экинчи түрдөгү кесүү. Үчүнчү түрдөгү кесүү, бул жерден кандай көрсөтсөк болот. Бул жерден бир бутак келген. Бутак лидерди улап кеткен. Бул жерден каптал бир бутак пайда болгон. Көбүнчө бул жерден кесип койгондо даракты сырткарыга ачканга аракет кылышат. Бул сыртка ачуу кесүү. Мен бул жерден кессем, бутактар сыртка ачылат. Бирок градусу бул жери тик болгон үчүн, тар болгон үчүн кубаттуу өсүп, бул жак жоноруп кете берет лидерге жакын болупчу. Бул үчүнчү типтеги кесүү, сыртка ачуу. Анан суюлтуу максатында мен бир бутакты каалабасам, аны түгүнөн кесем, түгүнөн чыкпасын деп.
Бул 4-үнчү түрдөгү кесүү. Ал жерден таптакыр өсүмдүк бутак чыгуусун каалабаган учурда кесем. 0 кесүүнү айттык. Анан 5-чи кесүү градусу тар болгон бутактарды жерге параллель кармап туруп, кескенибизде мына окшогон тик өскөн бутактарды жерге параллель кармап туруп кескенибизде бул бутак кенен градуста 1 же болбосо 2-3 данага чейин бутак пайда кылат. Алар кубаты бир аз азыраак болот, мөмөгө эртерээк кирет. Капталык ачыш максатында 3 бурчтук кылып кесебиз. Кесүүнүн 5 ыкмасы ушул. Уч кесүү, кыскартуу кесүү, сыртка ачуу кесүү, түгүнөн алып салуу. Вообще каалабаганда параллель өсүп калганда көп жүш болуп кеткенде түгүнөн кээ бирлерин суйлтабыз. 5-чи 3 бурчтук кылып кесүү. Бунун максаты кенен градустагы бутак пайда кылуу, тик өскөндөрдү азайтуу. Эми бул жерде карап турасызбы? Бул жерде биз жерден баштап бутайбыз. Бутаганда мөмө дарактарын жерден баштап буталат. Жерден мөмөнүн түрүнө, подвойуна жараша жерден баштап 50-60 сантиметрлерден баштап эң төмөнү 40. Орточо алмада 50-60 сантиметрден баштап биринчи кронаны, биринчи бутактарды чыгарабыз, биринчи кронаны пайда кылабыз. Биз азыр лидерлүү системаны түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Лидерлүү системада ортодо бир гана лидер болот. Капталдарында 1 кабат, 2 кабат, 3 кабат, максимум 4 кабатка чейин кенен градуста чыккан, көп кубаттуу өспөгөн, эртерээк түшүмгө кирген бутактар пайда кылышыбыз керек. Ушундай бутактардан мен жерден 50 сантиметрден баштап тарагым 4 метрге чейин өссө, 15 данадан 22 данага чейин кенен градуста бутак пайда кылышым керек. 3 жылдан 6 жылга чейин ушул ишти аткарышыбыз керек. Эми бул жерде мына карап атасыздар, тик кетип атат, лидери карап. Булар көлөкө кылат бизге. Ылдыйынан баштайбыз дедик бутаганда. Окшогон бутактарды биз түгүнөн чыгарабыз. Кайчы кесип аткандагы баягы кесүүнүн эгерде бул жерде бир канча бүчүрлөр турат. Мен бул даракты сырт жакка карап өстүрүүнү кааласам, сыртка караган бүчүрүнөн 10-15 градус ийгилик менен бүчүр жак бийикте калат, бул жак ылдыйда калат. 10-15 градус ийгилик менен кесем. Бул бүчүр бул жакка өсүп сыртка ачылат. Тескери ката бутаганда ичине караган бүчүрүнөн кесип коюшат кээ бири. Кээ бир узун жеринен кесип коюшат. Кээ бир бүчүрүнү өтө жакын түгүнөн кесип коет. Булардын баардыгы ката бутоо. Уч кесип атканда дагы туура кесилиш керек. Азыр анан тырнак кала турган болсо, ашчасы менен кесиле турган болсо, азыр дагы аста чыйып калса айтабыз. Мен буну мисалы мындай бир жерден эле кесе турган болсом, эмне болот бул? Бул ката кесүү. Бул кургайт. Кургап барып куурап жарылат бул жери. Барып өзөккө чейин бул зыяндуулугун бере баштайт. Оорулар, зыянкечтер дагы бул жерден кире ала турган болот. Мына жерде жаракат пайда болгон уже сынган экен бул жерде бир бутагы башкасы. Буну 0дон кесем, мен бунун чыгуусун таптакыр каалабасам, бул мөмө бүчүрүнө айланып атат уже. Бирок бул дагы тик кеткени үчүн мен муну каалабайм. Буну тик кеткендиги үчүн 0дон кесип атабыз бу. 0дон кесип атабыз. Бул жерден бул терисин жаап кетет. Бул биздин бул жака кеткен биринчи бутагыбыз. Биринчи бутакта, биринчи ярустарыбызда минимум 3 бутак болуш керек. Минимум. Эко болсо болбойт. Идеалы 4-5 бутак болуш керек. Максимум 6. 3дөн 6га чейин минимум. Бул жерде бирөө турат, экөө турат, артыракка кеткен. Үчүнчүгө бул 4өнү койсок болот. Биринчи ярусубуз бул. Эми негизинен мен бул жактан бутак пайда кылышыбыз керек эле. Биз буну катачылыкты оңдоого аракет кылабыз азырчы. Бул тик кетип атат. Тик кетип атканы үчүн лидерге дагы конкуренттиги болушу мүмкүн. Ал үстүнө бул экөө бири-бирин көлөкө кылып коет. Экөө бир жерден чыгып калган үчүн бир аз параллель. Түгүнөн деле алып салсак болот, бирок бутагыбыз аз. Ошон үчүн түгүнөн албайбыз. Бул жака кеткен бутагын колдонобуз, бул жака кеткен бутагын колдонобуз. Бул жерден алганга ала турган болсок дагы жакшыраак болот азырчы. Мына жерде дагы экөө бири-бирине жакыныраак. Эми пока
Бул кубатсыз өсүп атат. Тар градус, кенен градус менен кубатсыз өсүп атат. Бул жерлерден мөмө алсак болот биз. Мөмө алсак болот. Пока буну кое беребиз. Булар дагы мөмөгө кирет. Мына жерлерден уже гүлдөп, акырындык менен мөмө бере баштайт бул дарак. Быйыл балким гүлдөсө, чаңдашса мөмөгө айланат. Бул экөө бир аз эми параллелирээк болуп атат негизи. Буну азыр бутакты айттык. Канча учунан кессек, ошончо аз бутак пайда болот. Канча тереңинен кессек, ошончо күчтүү бутак пайда болот. Мен бутагым кубаттандырышым керек болсо, түгүрөгүнөн кесем, кубаттуураак бутак чыгат. Итак эле кубаттуу жоон бутак болсо, күчтүү өскөн бутак болсо, учурагынан кесем, анда эме болот, азыраак өсөт мындайча айтканда. Жалпы жонун сыртка кеткен бутактарды сыртка караган бүчүрүнөн өскөнүнүн 3/1 же 4/1 бөлүгүн кесебиз. Кубаттуу өссө 4/1, кубатсызыраак өссө 3/1 бөлүгүн кесебиз. Буну бул жакка караган бүчүрүнөн чыгарайын, бул жакка мешайт этпесин кийинчерекчи. Ошол максатта мына оң жакка кеткен бүчүрүнөн кесебиз. Бул жактан бутак бияка пайда болуп ачылат. Бул жакта дагы биздин бош местабыз болгон үчүн бул дарактын деле бул жак бөлүгүнөн чыгарганга аракет кылабыз. Бул бүчүрдөн быйыл мындай болуп, бул тармакты толтурат. Бул тарапта бир аз боштугубуз бар биздинчи. Бул бутагыбызга келели, градусу жакшы. Биз градусун идеалдуу 45 градустан 65 градус болсун каалайбыз. Андай болбосо эртерээк мезгилдерде ийсек болот. Бакалашкага суу куюп, же болбосо кирпич менен, же жерге жип байлоо менен, же ортосуна жыгачтарды кыстаруу менен, же тиш чукуч, зубочистка менен, ошол окшон ыкмалар менен биз градусун кеңейтсек болот. Жаш кезиндечи. Буну дагы азыр сыртка кеткен бүчүрүнөн ачабыз. Бул жагыбыз дагы ачык. Бул жерлеринен кессек туура эле болот. Бир бутагыбыз бар. Бул кенен градуста. Биз ушундай бутактарды каалайбыз негизинен. Тар градус эмес, кенен градус. Эми бул жерде катачылык, мына жерде бир бутак болсо жакшы болот эле. Бул жерде дагы бир бутак болсо жакшы болот эле. Ошондо буларды бир аз суюлтуп эле коет элек. Бу жер бир аз жышыраак болуп калат. Дарактын балансы дагы өтө маанилүү да. Бир буту туруп, бир буту жерге тийип, бир буту тийбеген адамга окшобой баланста туруш керек. Биз буну эмеден кестик. Эмне үчүн? Бул жерден бутак чыгыш үчүн. Бирок бул жерден бутак чыгуусун каалабасак биз 0-дан кесебиз түгүнөн. 0-дан кескенде бул жер жабылып жоголот. Мен бул жерде 3 бурчтук кылып кесем, бул лидерге конкурент. Өтө калың, балким лидерден да калың болуп кетиши мүмкүн. Мен бир гана лидер калган үчүн лидерди бул жоонураак болуп ортодо турган үчүн буну коем дагы. Буну дагы 3 бурчтук кылып кесем. Эмне үчүн 3 бурчтук кылып кесип атам? Бул жерден кенен градуста бутак пайда боло турган болсо, мен бул жерден кийинчерээк мындай кылып толтурам ортодо боштук аймактычы. Же бул жактан чыгып кала турган болсо, бул жакты толтуруп коем. Экөөнүн бирөөсү. Эки жактан тең чыкса, эки жакты тең толтуруп алам. Ошондо биринчи кабатым дагы жакшыраак болот. Медер. 3 бурчтук кылдың оны. Ооба. Эмне максатың? Берден чыксын деп атасың да? Мына жерден Бирок берде жок да, бүчүр жок, чыга турган эчтеке жок бу. бүчүр жок, бирок уктап аткан бүчүрлөр бар. Адам көзү менен көрөт. Өзү өсүп чыгат. Өзү өсүп чыгат булардан. 3 бурчтугу ушу экен, э? 3 бурчтугубуз ушу. Анан эми уланган жер бул жер, көчөттүн уланган жери. Улангандан кийин бул жакка карап өскөн көчөт. Бул жакка карап кыйшай өскөн. Лидерибиз келген. Дагы бул жерден кесилген, бул жакка караган бутак менен дагы бияка карап өскөн да. Мен баланс сакташ үчүн бияка карап өсүшүм керек. Ошондо баланс сакталат. Болбосо дагы бияка карап өссөм, дарак барып чыгылат. Ошон үчүн эмне дедик? Эң үстүнкү бутактан дедик. Биринчиси жерден баштап 95 сантиметр, 3, 4. Бул эми 80 сантиметрлерден кесилген окшойт. Ар бир карышыбыз 20дан десек, 20, 40, 60, 80, 90 сантиметрлерден кесилген экен. Туура эле. Бул жерден биз 85, бир 10 сантиметр азайтып кете беребиз экинчи этажда. 20, 40, 60, 80, 85 сантиметрлерден бул жакка караган бүчүрүнөн кесе турган болсок, биз 15 градуста бир эме менен кесебиз.
Жылымдардан бери кысыр жаткан тоо этектерин өздөштүрүп, алма бак тиге турган жерлердин баарын эски тал теректерден тазалап, дүмүрү менен жулуп, мөмөлүү бак тигүүнүн алгачкы шартын аткаралы. Жаңы татыктуу жашоого кадам таштасак, келечекте жашыл фабрикага айланат деген үмүттөбүз.